Кубанович. Рахмат. Бул мына негизде маалыматта жазылып турат. Ушул үчүнчү өлкөнүн жарандары мамлекеттик чек арасынан өтүүгө жана жагымдуу шарттарды түзүп беришибиз керек деп атпайбы? Бирок мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айткым келет да, бизде абдан жагымсыз шарт. Мамлекеттик чек ара кызматы абдан начар иштейт. Акча сурайт, коррупция. Кошуна өлкөнүн жарандарын чочутуп атасыңар. Кыргызстандын жарандары Казакстанга, Өзбекстанга өтсө кыйнайт деп атпайбызбы азыр? Жогоруда коллегаларым да кайтып өттү туура. Бизде дагы ошондой мамиле болуп атпайбы? Мына Ош аэропортуна күнүнө жүздөгөн Өзбекстандын, Тажикстандын жарандары Ош аэропорту аркылуу Орусиянын шаарларына учуп атат. Анткени бизде билет арзан. Аларга салыштырмалуу арзаныраак болуп атат. Аэропортко налог төлөйт алар. Билет сатып алып атышат бизден. Бизге аларга мамиле абдан начар. Чек ара кызматы топтоп алып паспортторун Өзбекстандын, Тажикстандын жарандарын чочутуп бүтүштү. Сиздин кызматкерлериңиз акча алат аэропорттон. Ошого чара көрөсүңөрбү же көрбөйсүңөрбү? Же факт болсо берип коюңуз деп кутуласызбы? Проблеманын бар экенин билесиз сиз, туурабы ушундай? Жооп берип койсоңуз. Рахмат Жанарбек Кубанович. Бул көйгөйлөр көптөн бери болуп келе жатат. Бул тарапта биз катуу иштерди жүргүзүп атабыз. Улуттук коопсуздук комитетинин жана аскер прокуратурасындагы берген быйыл жыл жыйынтыгы болду. Биз жылдын жыйынтыгында чыгардык бул тарап мененчи. Анан кийин иштер козголуп атат, кылмыш иштери да козголуп атат. Кылмыш иштери жүрүп аткан, бүткөн жана бүтө элек сотко өткөрүп берген дагы случайлар бар. Бирок Жанарбек Кубанович, мен бир нерсени айтып коеюн. Чек арада турганда бардыгы чек арачылар деп эле айтыла берет экен да. Ал кезде ал жерде башка фискальный органдардын баары тең турат. Бирок жөнөкөй жарандыктар кайрылууларга келип, анан кийин мындай разбор болуп келгенде карасак, баягы турганын баарын эле чек арачы деп түшүнө берет экен да. Алчы служба безопасности бар, таможня бар, милиция бар, башкасынын баарын тең улар чек арачы деп ойлойт экен. Анан кайрылуулар боюнча көптөр мындай телефондорун жана электрон адрестерин калтырып кайрылуулар болуп атат. Алардын баарына тең көңүл бурулуп атат. Баары менен сүйлөшүп атат. Бирок анын көбү жанагы телефондору же туура эмес же электрон адрес менен жооп бербей калып атат да. Баягы берип коюшат, кайрылсак жок. Анан кийин ушундай болду беле десе, жок, мен жөн эле жазып койгом дегендер да чыгып атат. Же корккондор да бар да, мындай түздөн түз кайрылууданчы. Рахмат. Эми мисалы Орусиянын шаарларына учкандар Өзбекстан, Тажикстандан бир эле рейс менен 25-30 адам учат. Бир эле рейс менен. Күнүнө канча рейс каттап атат? Ошон үчүн алардын ар бир жаран бизге аэропортко акчасын таштап кетип атат. Биз аларга адамдай мамиле керек Кыргызстандан. Ашырбек Мойдонович, аэропортко камераларды орнотуп, бүт мына текшерүүчү органдар, чек ара кызматы, бажы, жана фискалдык органдардын бардыгын ким акча алып атканын камаганын камап, көпчүлүгүн иштен кетириш керек. Анткени бүт ошол жерде Өзбекстандан келген, Тажикстандан келгендердин паспортторун топтоп алып, бурч-бурчка чогултуп алышып, биз эми учуп жүрөбүз го ал жерден. 5-10 тыйындан алышып, алардын баарын чочутуп атат. Ушундай. Алар эгер ушундай болсо, бизге аркылуу учпайт. Биздин авиакомпаниялардан билет сатып албайт. Налог төлөбөйт анда. Мындай бир оңдош керек да иши ошол системанычы. Карабасаңар болбойт да, мындай кутулбагыла. Жаңы жылдан бул боюнча чоң маселе көп. Рахмат Жанарбек Кубанович. Аэропорт Манас менен Ош аэропорту экөөнүн мындай биргелешкен аракеттенүү боюнча в рамках взаимодействия камера видео наблюдениядан данныйларды алып биз анализдеп турабыз. Бул такай иш жүрүп аткан иш булчу. Ошонун негизинде дагы биз козголгон иштер бар. Бул ишти жүргүзүп атабыз. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Акаев Жанарбек Кубанович. Рахмат, урматтуу Дасан Арысбекович. Биз эми ратификацияны кабыл алгандан кийин муну иш жүзүнө ашырыш керек да, сөзсүз. Анткени биз союздаш өлкөбүз да Казакстан мененчи. Бирок атыбыз эле союздаш болбосо, бир мамлекеттен бир мамлекетке өткөндө союздаш экенин көп байкабайсың да. Чек арадан өткөндөчү. Европада союздаш өлкөлөрдөн бир өлкөдөн бир өлкөгө өтүп көрсөңүз, чек арасы бар жок экенин билбейсиз. Ал жакта. Биз дагы келечекте ошого жетишибиз керек. Анан боордошпуз, тууганбыз, кошунабыз деп сөз жүзүндө болгону менен чек арадан өткөндө элибиз, биз аларды, алар бизди кыйнабаш керек да. Мен жана айтканым сизге сунуш иретинде Өзбекстандан келген, Тажикстандан келген Ош аэропорту аркылуу, Бишкек аэропорту аркылуу учуп аткандарга мамилени өзгөртүш керек дегеним. Керек болсо алар бири-бирибизге жапайы кишидей мамиле кылбаш керек.
таксисттерибиз ошол жерге автобустарды койду өткөн ошо аэропорт. Автобустарды койду, чек арадан өтөт, аэропортко чейин автобус алып келет. Аны ошол жерде таксисттер автобустарды коркутуп, алар дагы иштебей койду эмичи. Ушундай мамиле болуп атпайбы? Ушинтип биз туристтерди кошуна өлкөлөргө мамиле мындай болбош керек да. Эгерде андай мамиле болсо, мына жаныңызда туризм департаментинин башчысы отурат. Миллиондогон каражаттарды кетирип, туристтерди чакырганыбыз бир тыйын да. Реклама, жана роликтерди тартып, Евроньюстан кетирип, башка жактан Кыргызстан жөнүндө жарнама кылганыбыз бир тыйын. Анан сиздер иштеп атабыз деп атасыз, бирок демек натыйжа жакшы чыкпай атыптыр да. Чек ара кызматкерлеринде айтыңызчы, англисче сүйлөгөндөрү канча пайызды түзөт? Аэропортто, өткөрмө пункттарда. Сөзүңүзгө рахмат. Азыр мен аэропорт, именно Ош аэропорт менен Манас аэропортунда англис, түрк, кытай тилин, башка тилдерди билгендерди биринчи очередь ошол жака коюп атабыз. Башка көзөмөлдөрдөн дагы ошол жака которуп келип коюп атабыз. Азыр где-то 30% түзөт. Рахмат. Эми менин сунушум колдон келишинче ошол аэропортто өткөрмө пункттарда иштеген чек ара кызматкерлерине биринчи кезекте курстарды өтсөңөр. Алардын баарына англис тилин үйрөтүү боюнча, анан адамга адамдай мамиле кылуу боюнча, сылык сыпаалык боюнча. Бул жөнөкөй эле мындай бир элементардуу нерселер. Ошонун баарын өткөрүп, тынбай курстарды өткөрүп турбасак, мындай жылыш болбойт да. Рахмат.